Ерекеч. Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынан жалындуу салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 18-июнь, 3-4 күндөн бери күн абдан ысып жатат. Көптөн бери YouTube каналыма видео тарта элекмин, сагынып калыптырмын. Азыр дрон учуруп, мен жашаган жердин үстүнөн кооздуктарды көрсөтөбүз. Анан үйгө кирип, көптөгөн мекендештер азыр суранып жатат. Россияда, Европада, Кыргызстанда жатып алып, Америкадан кантип трак иштетсек болот деп. Өзүңүздөр билгендей, өткөндө Ерлан энебизге трак алып берип, төл башы деп бүгүн 18-июнда жолго чыкты. Ерлан энебизди дагы Telegram каналга кошуп койдук. Эми Кыргызстанда жатып алып, трак каякта жүрөт, айдоочу каяктан айдап баратат, эмне жүктөрдү алып атат, баардык маалыматтарды алып турат достор. Ошол видео чыккандан кийин көптөгөн мекендештер мага чалып атат, бир 400гө жакындап кетти го дейм. Убакытта жетишпей атат, анан ушул видеону тартып, ийне жибине чейин сиздерге түшүндүрүп койбосом болбой атат. Көптөгөн мекендештер чалганда айтып атам, менде убакыт жок болуп атат. Сиздер үчүн бир видео тартып, бир 3 күндүн ичинде коем дегем. Бүгүн 2-нчи күн. Азыр сонун видео тартабыз. Ошол видеодон кийин көптөгөн мекендештерге түшүнүк болот. Көптөгөн мекендештер ойлорун өзгөртүшү мүмкүн. Бул абдан сонунда бизнес. Бизнес Кыргызстанда, Европада, дүйнөнүн баардык өлкөсүндө жашаган мекендештерибиз биздин MW компаниябызга трагыңарды кошуп, иштетип, биз менен чогуу бизнес кылсаңыздар болот достор. Азыр анда дронду учурайын, кооздуктарды көрөлү, андан кийин үйгө кирип, толук бир оюнчук алып койгом, 2 трак. Ошону көрсөтүп, анан сиздерге оюм менен бөлүшөйүн. Анда кеттик деп шашып кетиптирмин достор. Азыр сиздерге көрсөтүп коеюн, кайсыл дрон менен тартабыз. Мондай жаңы дрон алганбыз. DJI Mini 4 Pro деген дрон. Абдан жеңил. Көп жерлерден уруксаты жок эле уча берет. Азыр ушул дронду учурабыз. Пульту дагы башкача экен. Мурда биз үстү жагына телефон кошчубуз. Бул телефонго кошчубуз. Бул дронго эч кандай телефон кошулбайт экен, экраны дагы бар экен. Анан бул пульт аркылуу телефонго ыргытып, монтаж кылып, сиздерге жакшынакай видео тартууласак болот экен. Аба ырайы кичине салкындап калды. Жана айткандай 3-4 күндөн бери абдан ысык болуп атат. Анда кеттик достор. Хунт коюп, жакшылап угуп, чай пайларды коюп, сок-покторду, тандарды, кымыздарды столго жайнатып, анан отуруп бул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар.
Достор, анда баштайлы. Мен да эшикте отурам. Салкын, шамал болуп атат. Ана сиздерге жаман угулуп калбасын деп атайын микрофон кийип алдым. Биз трак системасында бир күн иштеген жокпуз, бир ай иштеген жокпуз. Өзүңүздөр билгендей, Америкада мен трак 9 жыл айдадым. 9 жыл айдап, бир где-то 2 ай болуп калды. 2 ай мурун Нур-Султан, Сардар инилерибиз MW компаниясына чакырып, компаньон катары үчөөбүз азыр компанияны иштетип жатабыз. Кудайга шүгүр, азыр жумуш жүрүп жатат. 100дөн аштык деп өткөндө мен айткам. Жигиттердин баары көбүнчөсү азыр жолдо, бузук машиналардын баары оңолгон, айдоочусу жок трактардын баары жолго чыккан. Азыр 99% деп койсок болот, пайызы жолдо жүрүшөт. Мен мурда 9 жыл тракта айдап жүргөндө көптөгөн мекендештер менен сүйлөшүп турчубуз. Акыркы 3 жыл болуп калды го дейм. Мен YouTube, Instagram, TikTok, Telegram канал ачып, көптөгөн мекендештерге маалымат берип, Америкага келиңиздер, тракта иштеп, жакшы маяна алып, бутуңуздарга туруңуздар деп видеолорду тартып, чагылдырып, маалымат берип келгем. Ошол учурда эле көптөгөн мекендештер менден сурана берчү. Алмаз, сен ошо трак айдап жүрөсүң, трак системасын көп учурдан бери ушу менен байланышта болуп калдың. Бизге дагы трак алып бергенге жардам берип, компанияга кошуп, айдоочу таап берип, жолго чыгарып жардам берсең болот эле деп. Мен ошондо көптөгөн мекендештерге жок деп айтып турчумун да. Анткени сиздер дагы түшүнсөңүздөр болот, биз дагы жолго чыкканда бир күнгө чыкпайбыз, бир жумага чыгабыз, 2 жумага чыгабыз, кээ бирде бир айлап кетип калабыз. Азыркы учурда дагы көптөгөн жигиттер бул Америкага келип трак системасына кирип атпайбы? Трак айдоочусу болуп кирип атат. Алар дагы кой жакшы маяна табалы, үй бүлөбүзгө жардам берели, ата-энебизге жардам берели. Азыркы учурда 2 айлап, 3 айлап, жарым жылдап кеткен мекендештерибиз бар. Анан мен айтчумун, жок, мен жардам бере албайм, өзүм жолдо жүрөм. Анан кантип сиздерге трак издеп, тандап, компанияга киргизип, айдоочу таап берип, анан жолго чыгарып, отчетторун берип, андай мүмкүнчүлүк жок деп ар дайым айтчумун. Анан азыркы учурда ошолордун баарын эстеп, өзүбүз MW трак компаниясын Нур-Султан, Сардар инибиз болуп иштетип аткандан кийин ойго келди, эстедим. Көптөгөн мекендештер суранып жүрчү эле. Азыр өзүбүз компания иштетип атсак, өзүбүз трактарды алып келип атсак, биздин трака көптөгөн жигиттер өзлөрүнүн 2ден 3дөн трагын кошуп атса, трак айдоочуларды, мекендештерди өзүбүз жумушка алып атсак, жолго чыгарып атсак, баардык нерсени көрүп турсак, анан эмне үчүн биз мекендештерге жардам бере албайбыз деп бир нече видеону чыгарып, ой бөлүшүп, көбүнчөсү Instagram каналдан. Анан YouTube каналга дагы ошо кененирээк видео чыгарып, сиздер менен ой бөлүшүп коеюн деп чечтим. Ошо видеолорду чыгарып атканда көптөгөн мекендештер мага чалып атты. 400 болбосо дагы 400гө жакын мекендештер менен сүйлөштүк. Көптөгөн мекендештердин ойлору ар кандай экен. Анан мен ошол мекендештер менен сүйлөшүп, кээ бир мекендештер менен мен чалганда 4 сааттап үйдө жатып алып 5 саат сүйлөшкөн күндөр болду. Анан аягында бирибизди түшүнбөй калып аткан мекендештер абдан көп болду. Анан ошолордун ичинен тандап бир блокнот ачып, азыр көчө күнү 11-чи мекендешибизди жаздык. Азырынча реалдуу бардык нерсени түшүнгөн, акча тыйыны бар. Ошо трак алып Америкадан бизнес кылайын деген мекендештердин списогу ошо 11ге жетип калды. Анан Кудай буйрса деп өткөн жумада төл башы деп эң реалдуу мекендештерибиздин бири Эрлан инибизге 2022 жылкы абдан сонун акыбалдагы Volvo 860 трак алып, бүгүн Кудай буйрса 18 июнда жолго чыгардык. Мирлан иним менен бүгүн чала бала сүйлөшүп калдык. Эртең бүрсүгүндөр дагы жакшы сүйлөшүп, бардык нерсени түшүндүрүп беребиз. Анан мен айткам, Эрлан иним,
жакшы бир айдоочуну табалы деп бир айдоочуну чакырып атканбыз Калифорниядан келип, анан сүйлөшүүлөрдүн аркасында оюбуз эки жакка чыгып, анан 4 жылдык стажы менен бир айдоочуну чыгардык. Ал айдоочунун WhatsApp номерин, аты жөнүн ошол Мирлан Инвестке беребиз. Мирлан Инвестти ошол айдоочу колдонуп аткан Telegram каналга кошобуз. Мирлан Инвест Кыргызстанда жатып алып, эми айдоочусу кайсы штатта жүрөт, эмне жүк алып атат, канча суммага жүк алып атат, бардык нерсени көрүп турат. Бүгүн чыгып кетти, $1800 жүк алды. Эртеңки жүгүн дагы диспетчерлер Ташкентте отурат, өзүңүздөр билгендей күчтүү диспетчерлер эртеңки жүгүн дагы берип койду. Бүгүнкү жүктү жеткизет дагы, эртең кайра $1850 жүк алып экинчи жүгүн алып кетет достор. Азыркы учурда биздин компанияда MW компаниясында Amazon иштетип жатабыз. 7-8 аккаунтубуз бар. Анан Amazon азыр жакшы эле болуп атат. Биздики көбүнчөсү $1.80 өйдө $2, $2,5 чейин жүктөрдү алып атабыз. Бирок драйвен деп коет, ошо драйвен стабилдүүрөөк болуп атат, Amazon'дан көбүрөөк болуп атат. Анан көптөгөн жигиттер ошол драйвенге өтүп жатышат. Мен ар дайым айтып келем, азыр биздин компаниядагы айдоочулар эгер жакшы иштеп, жана майлыжга, процентке иштеп атышат. Мен дагы айдоочуларым бар. Нурболот деген иним бар. Абдан сонун иштеп азыр 1-2 жумага эс алууга кетти. Жумасына мага где-то $2000, $1800 тегерегинде пайда түшүрүп берип, өзүнө дагы жумасына бир $2400, $2500, $2600 пайда түшүрүп жатты. Азыр ушул видеону көрүп калса, Нурболот иниме чоң ийгиликтерди каалайм, үй бүлөлүк чоң бакыт каалайм. Синсинатиден ушу Чикагога үй бүлөсүн алып көчүп келем деп жаткан достор. Бул система кандай иштейт? Мына өзүңүздөр көргөндөй, сиздер үчүн кичине түшүнүктүү болсун деп Volvo'дан экини алып келип койгом. Достор, кандай болуп атат? Азыркы учурда көптөгөн мекендештер трак мектептерин бүтүп жатышат. Абдан көп. Мында эч качан болгон эмес. Анан мекендештер трак компанияларга, жумуштарга кирип жатат. Анан көптөгөн мекендештер азыр трактарды өзүнө алып атат. Мурдагы жылдары бир 2-3 жыл, 4-5 жыл мурун мынчалык мекендештер трак алган эмес. Азыр көрсөң, дилерлерге барсаң, мекендештер эле трак алам деп издеп жүргөн эле мекендештер да. Ошон үчүн бул жака көптөгөн мекендештер келип, трак системасында иштесе дагы трак алганга көбүнүн мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Анткени бул Америкада трак саткан эч кандай базар жок, дилер деп коет. Ошо дилерге барганда трактардын бүт баары тизилип турат. Ошолордон бир тракты тандап, анан ичиндеги жигиттер менен сүйлөшүш керек. Могу тракты алам дегенде, булар эмнени сурайт? 2 жыл иштеп Америкага налог төлөдүңбү деп. Income tax деп коет, ошону сурайт. 3 айлык зарплатаңды сурайт. Кредит скороң текшерет. Банкта счетуң барбы, эч кандай карызың жокпу, кредитке мурда бирдеме алып төлөй албай калган жоксуңбу, ошонун бүт баарын текшерип туруп, эгер ошолор болсо, анан өзлөрү договор түзгөн банктарга жиберет. Бирок көптөгөн жигиттер келгенине аз болуп, 7-8 айдан бери тракта иштеген жигиттер дагы азыркы учурда трак ала албай, анан компанияларга кайрылып атат. Ошондой жигиттер биздин MW компаниясына да кайрылып, Алмаз байке, Нурсултан байке, Сардар иним, биз силердин компанияга кирели, топ койгон акчабыз бар эле, 15 000, 20 000, 30 000 акчабыз бар эле. Компаниянын атынан трак алып, анан бизди жумушка алсаңар, ошол первоначальный сумма деп коет, биринчи төлөмдү төлөп, кийин анан иштеп, сиздерден трактан кутулабыз деп айтып жатышат. Өзүңүздөр билгендей, биз дагы MW компаниясына трактарды алып келгенбиз. Биринчи жолу кызыл фретлайнерлерди алып келгенбиз. 2022 жылкы фретлайнер болчу. Ана мен видео чыгарып, ошол фретлайнерлерди кимдер сатып алып, биздин компанияга кирет десем, ошол Вашингтон, Сиэтлдан 2 иним чалып калды. Алмаз байке, биз жакында барабыз деп. Мен ишенген эмесмин такырчы. Анан бир 2-3 күндөн кийин эле кайра ошол инилерибиз чалып, Алмаз байке, биз уже Чикагога келдик, силердин офиске 40 мүнөт калды деп, анан келип, анан трактарды көрүп атышпайбы.
көрүп туруп анан мондай кызыл трактан үчөө тизилип турган. Экөө келип туруп эки трактар карап туруп алабыз бизге жакты деп атпайбы. Мен айтып атам андай болбойт жигиттер. Тракты ичин көргүлө, тышын көргүлө, моторун көргүлө, айдап көргүлө деп анан чогуу айдап, астын карагыла деп анан жактыбы деп айтсам анан жакты деп ошол инилерибиз баягы биринчи төлөмдү төлөп азыр биздин компанияда иштеп атат. Азыркы учурда биздин компанияда жана айткандай өзүнүн трактары менен жигиттер жакшы иштесе бир $5000 тегерегинде жумасына маяна таап атышат. Анан биз аларга айттык. Биз дагы бул трактарды кредитке алганбыз жана дилерден. Анан айттык. Биз компания ошол банктардан кутулушубуз керек. Ушул трактарды силер алдыңар. Бул уже силердин менчик трагыңар, иштегиле. Жумасына $1000 калтырып турсаңар, бир айда $4000 кутулат экенсиңер. Калганын өзүңөргө алып калгыла десек, жок байке, биз андай шартка макул эмеспиз. Биз тескерисинче трактарды эрте төлөп кутулуп кетишибиз керек. Биздин бир жумада зарплатабыз 4000 болуп калса, жарымын алып калгыла $2000. Эгерде зарплатабыз 6000 болуп калса, 3000 алып калгыла. Эгерде 5,5 болуп калса, жарымын алып калгыла деп ошентип сүйлөшүп, азыркы учурда экинибиз тракторду иштеп жатат. Анан эки трак кеткенден кийин үчүнчү трак калган. Үчүнчү Freightliner калганда 302 майл менен болчу. Анан мени бул Америкада жашаган бир үй бүлө, аттарын айтпай эле коеюн, кафега чакырып калды. Алмаз байке бир сүйлөшө турган сөздөр бар эле деп. Анан ошо кафеге барып, таанышып, сүйлөшүп, анан айтышты ошол 3-чү тракты биз алалы деп. Алар траковый системада такыр жок. Иштешпейт. Алар тамак аш жагында иштешет. Анан 3 күн жүрүштү, биздин жумушка келет, тракты жактырып, ичи тышын көрүп, анан ошо 3-чү күнү келип, первоначальный взносты беришип, анан тракты жолго чыгарганбыз. Биздин жумушка бир жигит жумушка кирип аткан, көрсө алардын тааныш экен, ушул жигит айдап берсин деп, уже бир айдан өттү. Бир ай бир жума болуп калды го дейм. Ал жигит өзүнө бул процентке иштеп Amazon'да акча таап атат. Биздин Чикагода жашаган мекендештерибиз пайдасын көрүп, трактан жумасына $4000 кутулуп атат дагы, калган пайдасын өзүлөрүнө алып атат достор. Алардан силердин айырмаңар эмне мен түшүнбөйм. Алар биздин компанияда иштебейт, Чикагода турушат. Үй бүлө абдан сонун үй бүлө. Азыр мени көрүп атса, чоң жалындуу салам айтам. Өткөндө эле келип кетишкен, өткөн жумада. Офистен чай пай ичип, коорашып, кеңешип кетишкен. Биз видеолорду чыгарып атып, анан ошол Эрлан инибизге трак алып бердик. Азыр бир бордовый деп коет го, свет. Өткөндө дагы сүрөттөрүн көрсөңүздөр керек, видеосунда койгон болушум керек. Эки тракка сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эртең бүрсүгүндөрү дагы эки трак келет, Кудай буйруса. Бирөөсү Freightliner, 2022 жылкы Freightliner, түсү молочный свет деп коет, абдан кооз, акыбалы абдан сонун, болгону 238 000 майл жүргөн достор. Экинчи трак болсо, Кудай буйруса, Флорида штатынан келет. Ал жанагындай Эрлан инибиз алгандай Volvo 860, майлыжы 320 000. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эртең бүрсүгүнү бирөөбүз ошо Флоридага учуп барып, сүйлөшүп, документтерин бүтүрүп, анан айдап келебиз. Же болбосо ушул жуманын аягында келип калат бул жака. Анан мен жана айтып атпаймынбы? Менде блокнот бар. Эрлан инибиз бүттү. Андан тышкары 10 реалдуу мекендешибиз бар. Алардын бири Бактияр инибиз, экинчиси Мирлан инибиз. Акчаларды азыр эле салуу эл дейт, мен токтотуп турам. Биз кандай иштеп атабыз? Биз дагы компаниядагы трактарды дилерден алабыз. Бул абдан чоң түйшүк. Бул Кыргызстанга окшоп базарга барып, могу трак мага жакты, акчасын төлөп туруп, документин алып келбейсиң. Биз дагы компания трак алыш үчүн ошо дилерге барабыз. Дилерге барып туруп, могу эки трак жакты дейбиз. Жакты дегенден кийин бизден көптөгөн документтердин баарын сурашат. Анан ошо документтердин бүт баарын бергенден кийин өзүлөрү договор түзгөн банктарга жиберет. Анан ошол банктардын арасынан бирөө бизге финансирование кылабыз деп чыгат. Анан ошо жакта бул трактын баасы мынча. Анан бул тракты силер деген 3 жылда, 3,5 жылда кутулуп бүтөсүңөр.
ай сайын мынчадан төлөп турасыңар, мынча процент менен беребиз деп бизге берет. Анан ошол түйшүк менен ошол трактарды алып келип 2 жума 3 жума кетирип, анан биздин короого BMW компаниясынын короосуна трактарды алып келип атабыз. Алып келип, анан мен сиздерге видео тартып жатам. Ушул трактарды ушундай мекендештер алып жатат деп тартып жатам. Бирок мен ушул трактарды биздин компанияга алып келгенде эч кимге көрсөтпөстөн ушул трактарды ичи тышын тартып, бардык майлыжын, суммасын бүт барын айтып, видео тартып туруп, мисал алгасак, Мирлан анан Бактияр иниме жиберем. Эгер алар макул ушул трактор жакты биз алалы десек, анда биз сүйлөшүүлөрдүн баарын жүргүзгөндөн кийин, акчаларын Кыргызстандан салгандан кийин, анан мен отдельно видео тартып, анан видео чыгарам. Достор, ушул биздин компаниябызга 2 трак келди. Бирөөсүн Бактияр инибиз алды, бирөөсүн Мирлан инибиз алды. Биз азыр даярдап атабыз, анан айдоочуларды отургузуп жолго чыгарабыз деп. Биз бул тракторду чыгарыш үчүн дагы көптөгөн документтерди бүтүрүшүбүз керек. Бул жаңы трак келгенден кийин силер жоксуңар да, биз компаниянын атына регистрейшн алабыз. Регистрейшни жок, бул трак жолго чыкпайт. Андан кийин сыртына сайындардын баарын чаптап, ичине лотбук, припес, изипес бүт баарын коюп, андан кийин керектүү нерселердин бүт баарын жасагандан кийин биз өзүбүз айдоочу табабыз. Айдоочуну дагы өзүңүздөр билгендей BMW компаниясы азыркы учурда кичине практика кыла баштадык. Траковый мектепте аябай көптөгөн мекендештер бүтүп атпай, аларды биз жумушка албай жатканбыз. Анан биз дагы жана тренинг деп коет, 2-3 жумалык тренингке чыгарбай жатканбыз. Бирок азыркы учурда биздин компанияда иштеген жигиттер өзлөрүнүн туугандарын, досторун өзү менен кошуп Американы кыдыртып 3 жума үйрөтүп келип атат. Анан биз ошол жигиттерди өз алдынча тракторго отургузуп жолго чыгарып атабыз. Биз ошолордун арасынан көпкө иштеп калган опытный айдоочуларды Кыргызстан үчүн алынган тракторго отургузуп, алардан бошогон тракторго анан жанагы үйрөнүп келген стажер жаңы айдоочуларды отургузуп атабыз, достор. Кудай буйрса, ушул жумада деп ойлоп атам. Ушул жумада бүгүн 3-күн, эртең 4-, 5-күн жетишип калсак. Эгер жетишпей калсак, эмдиги жуманын понедельник, вторник күндөрү дагы 2 тракты чыгарабыз дагы, мен сиздерге видео тартылайм. Мындай болот атат, сиздерге түшүндүрүп коюш керек. Биз могу тракты, например, 95 миңге алып атабыз. Диллерде 95 миң деп турат. Анан биз бул тракты биздин короого токтотуш үчүн биз бул трака бир 3 жылга же 3,5 жылга деп 95 миң доллардын үстүнөн процентин төлөп, анан бир сумманы төлөшүбүз керек. Анан мен сиздерге ушул тракторду өзүңүздөргө видео тартып жиберип атканда толук баасын айтам. Айтып туруп, анан сиздерге жана айтып атпайсызбы, Кыргызстан, Россия, башка өлкөдөгүлөр биринчи пейменти 30 миңден берсеңиздер, кийинки пейменттерди жанагы сүйлөшүп алабыз. Айына 3 миңден төлөсөңөр болот, айына 4 миңден төлөсөңөр болот. Анан жана биздин инилерибизге окшоп, канчалык эртерээк кутулуп кетсеңиздер, сиздерге да жакшы. Кутулгандан кийин эч кандай пеймент төлөбөйсүздөр дагы, бул трак сиздерге толук иштей баштайт. Бир четинен бизге да жакшы. Биз канчалык трактарды алып, эртерээк кутулсак, бизге дагы жанагы диллерден трактарды алып атканда апруф деп коет, ошо апруфторду эртерээк берип, көбүрөөк трактарды алып, анан мекендештерге көбүрөөк трак алып бергенге аракет кылабыз. Анан көптөгөн мекендештер суроо берип калат. Бул нерседен силердин пайдаңар эмне деп. Биринчиден мен сиздерге жардам берейин деп атам, чын жүрөктөн. Ошол Кыргызстанда, Россияда, Европада, Турцияда болобу, Японияда болобу, Кореяда болобу, ошол жакта жатып алып, Америкага трак кошуп иштетишсин мекендештер деп. Экинчиден, Америкага тракта иштейм деп келген мекендештерге сиздер жумуш берип атасыздар. Үчүнчүдөн, биздин компания чоңоюп атат. Чоңойгондо дагы жакшынакай, майлыжы аз, жаңы трактор менен биз көбөйүп атабыз. Анын үстүнөн биз жума сайын, бул жакта Америкада жума сайын стейтменттер чыгып турат, жума сайын отчеттордун баары чыгып турат, жума сайын айдоочулар зарплата алып турат. Ошол учурда биз ар бир трактан жана диспетч деп коет, жүк таап, камсыз кылып, оңдотуп, бардык сервис үчүн
12% алып турабыз. Айдоочу, например, $10.000 жүк ташыса, biz $10.000 $1.200 биздин компанияга пайда катары алып турабыз, достор. Анан дагы эмнени айтып кетиш керек. Азыр көп нерсени эстебей калышы мүмкүн, караңгыда кирип калды, көрүнбөй да калышы мүмкүн. Достор, мындай кылалы, көптөгөн мекендештер чалып атат. Мен сиздер менен болушунча сүйлөшүп турайын, албай калсам же кечирээк жооп берип калсам кечирим сурайм. Сиз ошолордун арасынан эң реалдууларды мен блокнотко жаза берем. Анан четинен баягы очередь менен мекендештерге трак алып берип, жолго чыгарып турабыз. Анан сиздер деген бул тракты алгандан кийин жана айтып атабыз, Telegram канал болот. Бул айдоочу колдонгон. Ошол айдоочу колдонгон Telegram каналга биз сизди кошуп койсок, силер Европадабы, Россиядабы, Кыргызстанда жатып алып, жанагындай толук маалыматтардын бүт баарын алып турасыздар. Жүк боюнча кайсыл жерде жүрөт. Анан биз эмне үчүн жаңыраак трактарды алып атабыз? Анткени жаңы трактар көп бузулбайт, силерге жума сайын сүйүнчүлөбөйбүз. Анан эски трактор менен азыркы айдоочулар чыкпайт. Мен иштегени келгем, мага жаңы трак бергиле, жакшы трак бергиле дейт. Алар дагы токтобой иштешиши керек. Андан кийин трактор анча-мынча эме майда чүйдө бузулуп калса, мыякта эме биз өзүбүз сервис менен камсыз кылабыз. Трактор оңдой турган жерлерге айдатып барып, же болбосо сервис чакыртып, оңдотуп, анан өзүбүз акчаны компания төлөп коет. Анан мыяка квитанцияны бизге онлайн жиберип берет. Биз болсо силерге жума сайын ошол отчеттон көрсөтүп турабыз. Ошол эле Телеграмды карап турсаңар, жума сайын стейтмент деп коет. Ошо стейтменттин бүт баары чыгат. Ошол жактан силер көрүп турасыңар. Менин айдоочум канча жүк ташыды, канча суммага жүк ташыды, айдоочунун зарплатасы канча чыкты, мага канча пайда чыкты, расходтор канча болду, баардык нерсени көрүп турасыздар. Анан ушул айдоочу менен сүйлөшүп тактап турсаңыздар болот. Сенин зарплатаң канча чыкты, менин зарплатам мынча чыкты, кандай расходтор болду, канча жүрдүң, трактын убагында майын алмаштыралы, тигибу деп тууганча иштешсек баары жакшы болот. Анан көптөгөн мекендештер айтып жатат азыркы учурдачы. Менин Америкада туугандарым бар, ошо траковый системада өзлөрү иштешет, 9 айдан бери, 6 айдан бери дейт. Мен сурап калам, алар трак алды белесем, жок, трак алган жок дейт. Анан ошолор көптөгөн мекендештерге айтат экен. Азыркы учурда Америкада траковый система болбой калган, албай эле койгула, трак системасына жакындабагыла деп. Анан мен суроо берип атам. А эмне үчүн алар жанталашып өзлөрү тракта иштеп жүрөт деп. Эгер өзлөрү тракта иштебесе, башка жумушта, айтиде, башка жумушта, кафе жагында, сулуулук салондорунда иштеп, анан тракты жамандаса мен түшүнбөкмүн. Өзлөрү тракта иштеп жүрөт дагы, анан өзлөрүнүн трагы жок. Ошол эле айдоочулар жумасына азыркы учурда өзүнүн трагы жок, бир 2,5 2,5 миңге чейин доллар таап пайдасын көрүп атат. Өзлөрүнүн трагы болгондо бир $5,000 тегерегинде пайда тапмак. Анан булар эмнеге ошентип айтып жатышат, мен ойлоп атам, бул ичкүйдүүлүк. Анткени булар Америкага келип, өзлөрү баягы көп түйшүктүн аркасынан СДЛ мектептин баарын окуп, анан трак компаниясына кирип, өзлөрү тракта иштеп атса, өзлөрүнүн тракы жок болсо, анан Кыргызстанда жаткан туугандар эле бул жактан трак ала коюп эле, трагын компанияга кошуп, жолдо жүрүп, акча таап атса, трагынан кутулуп атса, анан ичкүйдүүлүк да. Андай болбойт, достор. Өзүңөрдүн тагдырыңар өз колуңарда, эч кимди укпастан, жакшылап ойлонуп, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Көптөгөн трак системасын жакшы түшүнгөн мекендештер менен сүйлөшүп, анан ошондой иштешсек болот. Дагы эмнени айтпай калдым, азыр эстеп көрөйүн. Караңгыда болуп калды. Дагы эмнени айтпай калдым, достор. Анан көптөгөн мекендештер бизден суранып калып атат. Сиздер деген бизге видео тартып жиберип атасыңар. Биз тракты жактырдык. Тракка акчаны жөнөтүп атабыз. Силер менен иштешебиз. Алмаз байке сизге ишенебиз деп атат. Бирок кээ бир мекендештер видеодо бизди айтпай эле койгула, трагыбыз жөнүндө көп деле маалымат бербей эле койгула, суммасын деле айтпай койгула дейт. Ошон үчүн мен суммасын көп айтпайтам. Ким биз менен сүйлөшүп, бир ойго келсек, ошол мекендештерге трак алабыз. Анан ал бизге ишенсе, биз аларга ишенип, чогуу ынтымактуу иштесек болду да. Анан сиздер дагы чыксаңар, сиздерге да толук маалыматтарды беребиз, достор. Ошондой.
канчалык эрте кутулсаңар өзүңүздөргө жакшы. Кээ бир мекендештер дагы четин чыгарып айтып атат, эгер жумуш жакшы болуп кетсе биз 2-чи трак алабыз, 3-чү трак алабыз дейт. Кээ бир мекендештер жана пайдасын албай туруп ушу трактан кутулуп алсак, бул менчик болуп калса, анан пайдасын кийин көрөбүз деген мекендештер бар. Алардын бүт баары сүйлөшүү жолу менен болот, достор. Ошон үчүн бул видео сиздерге анча-мынча пайдасын тийгизип калса, жана видеонун ылдый жагында описание деген болот. Ошол жака дагы WhatsApp номерин жазып коем. Кээ бирде убагында жооп бере албай калсам кечирим сурайм. Анан достор, мен дагы ушул видеонун акырында айтып коеюн, өз алдынча да видео чыгарам. Чикагода көптөгөн мекендештер абдан көп. Азыркы учурда Кыргызстанда жүргөндөй эле болуп калды го дейм мекендештер. Волейбол боюнча турнирлер өтүп турат, футбол, ар кандай спартакиадалар өтүп турат, бирок трак боюнча эч кандай турнирлер жок экен. Мен дагы азыр даярданып атам, ойлонуп атам, пландарды түзүп атам. Кудай буйруса, азыр жайында абдан ысык болуп атат. Бир күзүндө Чикагода мен трак боюнча турнир чемпионат өткөзөм. Ошондо мен жакшынакай видеолорду чыгарып түшүндүрүп айтам. Бул чемпионатка катыша турган трак компаниялары өзлөрүнүн заявкасын берип, анан ошол чемпионатка катышат. Бул деген азырынча Чикагодагы мекендештер менен кылып турсак, эмдиги жылы бүт Америка боюнча кылсак болот. 2-чи чемпионатты Нью-Йорктон кылсак болот, 4-чү чемпионатты Флоридадан кылсак болот, достор. Анан ошол чемпионат болгондо ар бир катышам деген 20 болобу, 30 болобу траковый компаниялар ар бири бирден мондай трагы менен келет. Ошо чемпионат боло турган жерди дагы адресин билгизебиз, бир траковый мектепти тандайбыз. Ошол жака ар бир компания бирден трак айдап келет, ичинде эң күчтүү айдоочусун айдап келет. Анан ошол компанияны негиздөөчүлөрдүн бирөө келет. Анан ошолордун арасынан 20-30 компаниянын арасынан биз чемпионат өткөрүп, анан 1-чи, 2-чи местаны тандап, 3-чү местаны тандап, аяктан байгелерин берип, аяка деген ырчыларды чакырабыз, блогерлерди чакырабыз, тамак аш болот. Абдан сонун көңүлдүү мекендештердин компанияларынын трак компанияларынын арасында трак боюнча чемпионат өткөрөбүз. Аякта эч кандай футбол, волейбол болбойт. Эң күчтүү ар бир компаниянын айдоочусу келип, биз айткан фигураларды убакытка жасайт. Ким батыраак бүтүп, эч кандай нарушениясы жок болсо, ошолор утат, достор. Ушундай чемпионат өткөрөбүз Кудай буйруса күзүндө. Ушуну менен чакан видеомду жыйынтыктайын. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта болуңуздар.